Салам достор, жомокторду сагындыңарбы? Бүгүнкү жомок түлкү менен карышкыр. Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин салаңдатып келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көрүп кубанып кетти. Аны тегерине карап, салып койгон капканды көрдү да, шелекейин чууртуп, эмне кыларын билбей туруп калды. Аңгыча желип жортуп карышкыр келди. Түлкү ага жагалданып: "Каке, келиңиз, куйруктан көп жеп коюп май кекирип турам, тигини сизге деп алып койдум эле", деди. Алдында капкан болбосун деп шектенген карышкыр анчалык көңүлсүнбөй тигиге мыкчыя тигилди. "Кээде ушинтип кекирип каласыз, жебесеңиз өзүм үйгө алып кетейин", деп түлкү баягы май куйрукка тап бергенде, карышкыр түлкүдөн мурда оозуна сугунмак болду эле. Тумшугу капканга чабылып калды. Капкандагы куйрук четке ыргыды. Түлкү аны илип алды да: "Жат, бөрү аке жабышып, капкан менен кабышып, эртең ушерден ээси менен табышып", деп шылдыңдап ырдап кетип калды.